сүйүктүү достор, ардактуу ата-энелер жана сен мыктысың долбоорунун күйөрмандары. Буга чейин дал ушул сахнада 200 бала өз өнөрлөрүнүн талантын тартуулашса, бүгүн болсо мындан да уникалдуу, таланттуу, өзгөчө балдар, кыздар сахна аркасында күтүп турушат. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Биз баштадык. Азыркы чакыра турчу каарманым дүйнөлүк чыгармаларды жогорку деңгээлде аткарган, келечекте America World's Talent деген сыяктуу дүйнөлүк аренадагы мыкты сынактарга катышууну кыялданган, өзгөчө талант, өзгөчө үнү бар Асылбек кызы Аянаны сахнабызга чакыралы. Мыктысың, сен мыктысың. Мыктысың, сен мыктысың. Аяна, саламатсыңбы? Саламатчылык. Кандайсың? Хош келдиң. Аябай сулуусуң го сен. Сен жомоктогу бир каарман келтабы деп коем. Чачың өзгөчө, көйнөгүң өзгөчө. Кайдан келип калдың? Биз Бишкек шаарында турабыз. Пока что. Бишкек шаарынын каягында? Ошо же? Бишкектин өзүндө? Ооба. Бишкек деген жазуунун жанындабы? Пландар барбы башка жакка көчө турган? Жок дегенде жазуунун жанынан кичине арыраак. Тоскоол болбой. Ошо жерде элесиңер. Жакшы. Өзүңдү кимге окшоштурасың? Мен мисалы өзүмдү мындай халк деп эсептейм да. Халкка окшошмун го, карасаң? Турганым. Ну, Муана. Муана? Муана? Вау! Муананын жакында эле тасмасы көрсөтүлүп, аябай популярдуу болуп атат го азыр. Ооба. Сонун гүл алагыз жакпайбы сага? Ал эски да, Ал мурунку. Ооба. Аны биздин ата-энелерибиз ушундай болчу, Ооба. Азыр болсо мынакей заманга жараша Муана деген бир өзгөчө каарман келиптир мага, өзгөчө образ келиптир. Ушундай сонун суп-сулуу, ушундай мыктылардын мыктысы келиптир. Кантип кол чаппайбы? Канча жашыңда ырдап баштадың? 5 жашымдан. 5 жашыңдан. Өзүңдүн жакшы ырдайт экениңди кантип билип калдың эле? Кантип? Биринчи Эльза мультик көргөм да. Мен дагы Эльза болгум келген да, мен ырдасам. Сону ырдайт экен да. Эч ким жок, өзүнчө бир бөлмөгө кирип туруп ырдап көрдүң. Деп. Аны апам айтты. Ой, кереги жок ой бул десе. Мен садикке барганда, садикке барсам, мен межекелерим, ой, сону ырдайт экенсиң го деп. Мамам, деп калгандар. Эмнеге азыр Муанага окшошкун келип, Эльзага окшошкун келбей калды? Эльза тоже старый болуп калды да мультик. Эскирип кетти. Ооба, экинчи чайсы, үчүнчү чайсы болду, ана жакпайт даже. Эльза чоңоюп кетти. Ооба. Муана болсо кичинекей. Ооба. Сонун экен. Эмне болуп сен мыктысыңга катышып калдың? Аэропортто Ошко кетип атканбыз да. Сизди көрүп калгам да. Сен ошо кызсыңбы? Ооба. Ооба, мен эсимде. Мен Ошко кетип аткам. Сен апаң менен болчусуң. Анан апаң келип мага кызым жакшы ырдайт деди да. Анан мен айттым, жакшы ырдаса кастингке баргыла деп. Ушул. Мен эстедим, сен мында деген Панамачан болчусуң да. Мында эмес, сен Аяна болчусуң да. Сен бүгүн Муана турбайсыңбы? Ооба. Мен ошон үчүн сени тааныбай калган турбаймбы? Кайсырды ырдап берип коесуңбу? Печки-лавочки, орусчасын, англисчасын, кыргызчасын. Кыргызчадан баштайлычы. Мен үчүнчүсүн тандайм. Кыргыздын кызы. Атанын эмгегин, апанын ак сүтүн актагандар. Ай чырык курман жененинин жолдорун жактагандар. Кылыгын кымбат бар үчүн, кыздардын өзүн барысын, кыргызга солган арылык нанда бышын. Жарыксың сенин баскан жолуң, жарыкка карай шашкан жолуң, жараткан сенин жүзүңө жарык нур чачсын. Кыргыздын кызы кымбатсың, кылган ар ишке кылгатсың, кызысын элдим кылымды келген карытып. Вау!
Мынакей кыргыздын кызы сендей болуш керек да. Ой, кандай сонун. Дүйнөлүк чыгармаларданчы? Орусчасын билем. Жарайт, боло берет. Затоплю пожарче печку, эй, погрейся, домовой. А потом схожу на речку за водою ледяной. Дров березовых подбавлю, золотых полей не жар. А потом на стол поставлю старый русский самовар. А потом на стол поставлю русский самовар, а в печке лавочки, в печке лавочки, на печках ласково поют свечки. Ну а на лавочках да сядут парочки, подвиньтесь чуточку, старички. Эй! Мен өзүм орустардын кимин кийип өзүнчө жана талааларда атчап чыркап кеткиң келди го сен ырдап атсаң. Жана эме деген ыр бар го. Аманда, Линда и Роз деген ошону ырдап берчи. В старом доме на обучении 3 свитка, 3 дочери. Аманда, Линда и Роз. Аманда, Линда и Роз рисовали во дворе они, чтоб забыть о времени. Аманда, Линда и Роз. Аманда, Линда и Роз. Экөөбүздүн жаныбызга дагы бир адам жетишпей калды да. Үчөөбүз жана трендти тартып коймок экенбиз да. Аманда, Линда и Роз деп. Не деп ырдамакпыз, мисалы, сен мыктысың. Кел кыргызчасын жазып ойлонуштуруп көрөбүз. Сен мыктысың, долбоорунда биз ырдап жыргап бийлейбиз. Самат, Раяна и Роз. Роз жетишпей аткан турбайбы, бизге? Таптык Роз. Самат, Раяна и Роз. Ох, сени ырдатып эле отургуң келет окшойт. Ырдатып коюп, угуп. Дагы кандай чыгармаларды жакшы көрөсүң? Англисчасы. Англисче ырлардан билесиңби? Ырдап берейинби? Мен токтото албайм сени. Сен баштап алдың, токтото албайм. I see, oh my God, I see the welcome shine. See the hem I be and be popping my. You know it stopped me there, I was passing by. Nowadays you see you then just one more time. Ooh, I see you every time. No, I like you so. You make me wanna cry. Wanna dare you see you then just one more time. So they say, dance to me, whoa. And we'll see everybody that this you do, be boy. Stay, move for me, yeah. I will time, I beg me, do you die like it? Вау! Өзүң сен мисалы, сен ырчысың да. Дүйнөлүк мындай бир белгилүү ырчыга өзүңдү окшоштурасың. Мен актёрмун мисалы, өзүмдү мындай белгилүү актёрго. Мен мисалы, мен мынтип ойлойм да, Брэд Питтке окшошмун депчи. Бир караганда окшошуп кетем да. Тез караш керек да. Оп деп элечи, анан жакшылап карасаң эле Самат болуп калам да. Сени мындай бир караганда кимге окшош деп айтсам болот? Ну, Полина Гагарина. Полина Гагарина, вау! Кандай сен алдагы орус элинин булбулу. Сен дагы буйрса кыргыз элинин булбулу болосуң. Сен кыргыз элинин Гагаринасы болосуң буйрса. Сен менен сүйлөшүп эле отургуң келип атат, сени уккум эле келип атат. Айтып берчи өзүң жөнүндө. Мен ырдаган аябай жакшы көрөм, билегенди дагы. Үйдө мен сүрөт тартам, художник эмесмин да. Менин укам бар, иним десе. Анын аты Билал, 5 жашта. 5 жашта. Ал да ырдайбы? Ырдаган жакшы көрөт, но ырдайт ооба. Ырдайт, Сага жетпейт бирок. Ооба. Бүгүн сени коштоп кимдер келди? Атам, апам, чоң энем, иним, жана досторум, классташтарым. Вау, классташтарым да келдиби? Ооба. Классташтар кол көтөрүп койгочу. Мына классташтарга кол чалып койгочу.
Ким менен сүйлөшөбүз? Чоң эне менен сүйлөшмөйм. Кош келдиңиз чоң энеси. Мындай өзгөчө үн, мындай өзгөчө талант кимден калды деп ойлойсуз? Же сиз ырдайсызбы? Саламатсыздарбы? Мен ушу Аяна кызымдын таланты чоң атасында бар да, ушу чоң атасынан ушу небересине өтүп отурат. Бул кызым ырдаганды аябай жакшы көрөт. Бул өзү негизи 3 жашынан эле кыңкылдап эле ырдап эле жүрүп берчи да. Ай токто туруңду десең деле болбой ошентип жүрүп берчи. Самарада жашашчу. Самарадан аябай чоң конкурстарга катышып, конкурстардан биринчиликти бербей жүрдү да. 3 жашынан баштап кызыңыздардын ырдаганын токтото албапсыздар. Мындан ары деле токтото албайсыздар. Сынак деп калды чоң энең. Орусияда өткөн сынак. Ооба. Утам деп, жеңем деп ойлодуңбу, ойлогон жоксуңбу? Кандай сезимдер болуп атты? Биринчи келгенде титиреп тургамда, анан уже мен чыкканда адам мага аз көрүнүп калды да, деп ырдагамда, анан өзүм дагы мен экинчи место алам деп ойлопмун да, анан биринчи место алдым да. Кайсы чыгарманы аткардыңар? Маленькая страна. Кел, анда ошо Орусияга барып, ошол орус кыздардын арасынан сен өзгөчөлөнүп бардыгынан биринчи орунду алган ошол ырды бир ырдап бербейсиңби? Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Аяна, сен жогоруда Моанага окшошмун деп калбадыңбы? Азыр биз болсо сени сахнага узатабыз, сен болсо бизге азыр Моананын образында, Моананын ырын ырдап бер. Ал эми биз атайын сен үчүн, сенин ырыңды коштоп туруу үчүн атайын концерт мейстер чакырганбыз. Маданияттын мыкты кызматкери, композитор, пианист Жунушев Марат агайды чакырабыз. Урматтуу көрүүчү, сиз үчүн Моана ырдайт. I've been staring at the end of the water, Lona, take on the mambo, Vavu in a why. I wish I could be your perfect daughter. Wanna come back to the water, and when it plans no waits why. If it's all on me, every time I have spent away till the boat is back, was facing nowhere to carry on flow where the home to me. A casa каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Волны парус поднять, путь отправиться в дальний. Он свет прольет на все то, что до меня так долго ждет. Сахта, жай кыши жашыл бақтар барда, батамдарға бары ар бир күнү тартылып. Бары тахта орындары издеп келет максаттарын, менимде кезегим турат. Элимди алга элчитип барам, эргетип дүйнө бакытты табам. Ойлорум менин алыска кете, жүрөгүм сезет. Деңизден күн нуру шолосын балкыдан, топун чакырат.
келмеңіздер ал жақтан мені азғырат алысқы жаққа қадамын таштас мында алыста океан аламдай азғырат мені тоқудың демі желменен кемедеңіздер барам алға алыстарға алыстарға Браво! Азаматсың, эмне дегенин, керемет талант. Кыялбек кызы Аян ага, кыргыз элинин, Кыргызстаныбыздын келечектеги булбулуна Сен мыктысың долбоорунун белектерин тартуулайбыз анда. Мыктысың, сен мыктысың. Аяна, чындап эле сен мыкты экенсиң. Сен мыктысың. Бул белек сага китеп. Ошондой эле сен мыктысың долбоорунун сүрөтү түшүрүлгөн. Сонун планшетти тапшырам. Анан албетте Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин атынан бул белекти тапшырбасам болбойт. Сен мыктысы долбоорунун башкы кубогу! Кыялбек кызы Аяна! Достор, бизде ушундай сонун эфир болуп турган кези, ушундай сонун таланттуу кыздар балдар бизге келип өзүнүн өнөрүн тартуулап турган кези, достор, көрүүчүлөрүм, алдыда кызыктуунун бардыгы, укмуштун бардыгы алдыда. Бизден эч жака башка каналга алыстабаңыздар. Сен мыксың долбоору биз улантабыз. Сен мыктысың. Ардактуу көрүүчү, Пифагор үч бурчтукту ачса, Эйнштейн салыштырмалуулукту изилдеген. А бүгүн сандардын эсебин өзгөчө ыкма менен чыгарган кичинекей математик Далалбеков Сыргакты чакырамын. Кошуп алалы кана. Мыктысың, сен мыктысың. Мыктысың, сен мыктысың. Сыргак, ассаламу алейкум, кош келдиң. Кандайсың? Жакшысыңбы? Бизге келгенде биздин досторубуз мындай элдерди таң калтырат. Сен мыктысың деген берүү, мыктылардын мыктысы келишет. Сен мыкты катары бул жакка чакырдык. Эмне кылып таң калтырасың бизди? Мен математикалык трюктарды көрсөтүп Эсептерди эмнеге чыгарып калдың? Кантип эсептерди кызыгып калдың? мен математикадан жакшы окуган элем, кийин математика жагып калды. Келечекте алдыда кандай пландар? Чоңойгондо бизнесмен болуш дегим келет. Дүйнөгө белгилүү математиктер кимдер бар аларда? Сократ, Джон Нэш, Эйнштейн, Үйдө сен эмне деп эркелетишет? гений. Гений. Сонун. Ким менен келдиң бул жакка? Атам, энем, Аяш атам, кийин атамдын тааныштары. Ким менен сүйлөшөбүз? Энем менен. Салмасызбы? Эмне үчүн гений деп айтасыздар, эркелетесиздер? Бул үйдө мен эң кичине неберем, анан өзү тырышчак, анан атасы буну аябай жакшы көрөт, анан атасы буну гений, Эйнштейн, Сократ деп эркелетет да. Эйнштейнди дагы учурунда апасы ошентип гений деп эркелеткен. Баланы кантип эркелетсең, бала кандай ат койсоң, дал ошондой болот дейт. Чоң рахмат, уулуңуздар гений болуп чоңой берсин. Мындай өзгөчө ыкма менен сандарды эсептегенде кайдан үйрөндүң, кимден үйрөндүң? Мен журнал таап алып аны атама апардым элекин. Атам мага үйрөткөн эле көрсө, атам менин атамдын атасынан ошо атам деле ошо журналды таап алып чоң атама апарган эле. Чоң атама апарганда атама чоң атам үйрөткөн экен. Баракелди. Бул эмне деген керемет. Бул дагы жөн эмес. Эми ал журналды Сыргак сен жоготпо, макулбу? Кийин бир жакка кат койсоң, ошону сенин балаң таап алып, сенен алып келип сурап, ушуну кете берсин да бир. 7 атага чейин кетсе, аксанын го. Анда сен экөөбүз сахнага чыгалы, сен билген, биз билбеген өзгөчө ыкмаларды көрөлү анда. Даярсыңбы? Колду бер. Ардактуу достор, көрүүчүлөр, сен мыктысың долбоорунда биздин кичинекей бөөктөрүбүз дагы да болсо бизди таң калтырып турган кези, буга чейин бизге математика боюнча бир топ балдар, кыздар келишкен, өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашкан. Бүгүн болсо Сыргак бизге өзгөчө ыкма менен сандарды эсептеп,
эсеп чыгарып, биздин бардыгыбызды таң калтырабыз деп турган кезде. Таң калтырат азыр, Даярсыңбы? Ооба. Не кылабыз, кандай кылабыз? Спиринчи 6 орунду 2 санды боюнча түбүндө жазабыз. 6 орунду санды мен сага жазам. Ооба. Жарайт. Азыр. Дагы кыйыныраак кылсам азыр. Анан Дагы жазабыз. дагы жазайынбы? Ооба. Эми сен дагы жазасың, Ооба. Сен жазасың эми, Ооба. Кээде мектепте мугалим жок болуп калганда сен берип калбайсыңбы сабакты? Класстагыларга? Мен азыр сизге ушул сандарды заматта кошуп берем. Эми кошуп бересиң, Ооба. Мынакей, достор, Сыргак азыр бизге 6 орунду сандарды кошуп аткан кези. Ой, дегичектилеби, ужебы? Кошуп койдуңбу? Ооба. Дагы чыгарабызбы? Ооба. Дагы жазайынбы же сен жазасың? Дагы. Дагы жазамы? Өзүң сандарың мурда эсептеп алган эмес белең? Мен жазайынбы эми? Ооба. Бул негизи бул ыкма дүйнөлүк математиктердин ыкмасына колдонулганбы негизи? Ооба. Практикада. Ооба. Же өзүң ушундай эсептейт деп ойлонуп чыккансыңбы? Андай эмес, Эми ушуну санайбыз, Мен дагы кошуп турайын. Сен бүттүң, Ооба. Мынакей. Эми ушуну эсептеп көрөлү. Мынакей менин калькуляторумда 2.735.962 экен. Бул жак туурабы? Мынакей, кол чаап коюңуздар. Мынакей. Эми эмне кылабыз? Кандай кылабыз? Эми сиз сан айтсаңыз, мен ошол санга чейин канча сан болсо, ошол сандардын бардыгынын суммасын таап берем. Кандайча? Канча орунду? Каалагандай. Мисалы 5000 Ооба. кошчу. 5000ди? Мынакей. Кана кеттик анда. Болду. 5. Канча болду? 12.502.500. Мисалы жазып көргөзүп бере аласыңбы? Сыргак, эмне кылып атасың? Ошо 5000ге чейинки сандарды. Мисалы, 1ге 5000ге кошсо, 5000 1. 4999га 2-ни кошсо, 5000 1. 4998ге 3-тү кошсо, 5000 1. 1. Ушинтип 2500 болот. Охо.
ошондо моолар эмне болуп калды ошондо моолар? Мен ушуну түшүнбөй калдым да. Шуну Же мен айтам. мунун үчүн дагы бир жыл окушум керекпи барып? Жок. Өтө мыкты. Дагы эмнелер бар? Сиз ката турган 3 сандын 3 санды кошуп суммасын айтасыз. Мен сиз кайсы сандарды кошконуңузду таап берем. Түшүндүм. Урматтуу катар көрүүчүлөр, туруш керек. мынакей азыр ушул сахнада бир өзгөчө көрсөтмө ыкма менен болсо. эсептелинген көрүнүштү көрдүңүздөр. Керек болсо сыргак бизге монтип чийип дагы көргөзүп берди. Муну чийип берсе дагы биз көпчүлүгүбүз анчалык түшүнө алган жокпуз. Муну Кыргызстандагы эң кичинекей математик сыргак гана билет экен. Бир кол чаап коюңуздарчы гана. 3 орунду сандарды мен өзүм ичимен мындай көрсөтөйүн. калькуляторго жазып Ооба. туруп, мен сага акыркы санын Бирок айтам. катар туруш керек. Катар. Мен түшүндүм. Мен сени бат эле түшүнөм, анткени мен математикадан бир жолу 5 алгам. Мен карабай элесиңби? Мен оюмду окубай элесиңби? Жок. Жок. Окуймбу? Ооба. Мен азыр ичимен бир санын ойлондум дагы, 3 орунду сандарды мен 3 жолу коштум. Бирок катар турган, сен айткандай. Анан ошонун этеги 13704 чыкты. 3700. Мен ошондо кайсы санды коштум 3 жолу. Азыр ошону бизге сыргак таап берет. Dört bin beş yüz altmış altı, 4567, 4568. Шундай эле достор, шундай эле ошондой кошулган. Эгер мындай бизди көрүп аткандар ойлоп калышы мүмкүн, экөө сүйлөшүп алган болуш керек депчи. Мындай кылалы азыр. Көрүүчүлөрдө дагы колдорунда кагаз бар, кошулган, кошуп беришкен. Аны сыргак чындап эле билбейт. Залдан кол көтөрүп коесуздар, кимде кагаз бар? Айтсаңыз? 7038. 7038. Эки миң үч жүз кырк беш, 2346, 2347. Эң туура. Туурабы? Кол чабуулар. 11751. Üç bin dokuz yüz on altı, 3917, 3918. Туурабы? Туура, мыктысың. Кол чабуулар болсун. Ардактуу достор, көрүүчүлөр, бул ыкма негизи математиктер үчүн оңой болушу мүмкүн, бирок 8 жаштагы бала үчүн бул oguz-эки түрдө ушинтип сандарды эсептерди чыгарып берүү мен оюмча абдан оор. Азыр эми дагы бир ыкма бар. Келиңиздер анда, улантабыз. Бул оюндун шарты кандай болот? Мен бул трюкта ким кайсыл буюмду беките алганын математикалык эсептөө менен таап берем. Бул трюкка 3 адам катышат. Жана 3 адам мага 3 буюм көрсөтпөй, мага 3 буюмду беките алышат. Мен дагы деле түшүнө элекмин, бирок аракет кылып баштай берейин. Анда бизге мен түшүнүгүм боюнча залдан 2 адам жардамчы керек экен, Келиңиздер, 2 адам келип коюңуздар. Урматтуу достор, мынакей залдан азыр 2 коногубуз чыкты. Алардын бириси Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин математика илимдеринин ага окутуучусу Назарбаев Фархат агайыбыз келип олтурат. Кол чаап коюңуздар. Жана залда коногубуз чыкты. Атыңыз ким? Канимет. Канимет мырза, бизге жардамдашып коесуздар, Эми сыргак сен угалы, биз эмне кылышыбыз керек? Сиздер азыр мага ушул 3 буюмду мага көрсөтпөй беките алышыңар керек. Сыргак биз даярбыз. Биринчиге бирөөнү, экинчиге экөөнү, үчүнчүгө
үчөөнү. Мен телефонду алганда мен канча кубик берген болсом, ошончо кубик алдым. Калькуляторду алганда мен канча кубик берсем, ошол кубиктен 2 эсе көп алдым. Жана кайчыны алган адам мен канча кубик берсем, ошодон 4 эсе көп алдым. Биз даярбыз. Эми мен ушул кагаздын ичиндеги цифралар менен ким кайсыл буюмду жашырып алганын таап берем. Охо. Кана? Канча кубик калды? 7. Кайчы санатпай кесисте. Кийин калькулятор жагай сизде. Кийин телефон сизде. Вау! Браво! Кол чаап коюңуздарчы. Мындай эсеп менен кылмыштын бетин ачса болот экен, муну милицияларга беришиң керек экен да. Ооба. Же милицияда иштешиң керек экен да, жардамчы болуп жүрүп алышың керек экен да. Үйрөтүп керек. Ооба, анан ошо кылмышкерлерге барып кубик таратып жүрөбүз. Мындай кылган кылмышкер 4 кубик алыңыз деп, Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчү, сизди узатабыз. Агай, бул жакка калыңыз. Агай, биздин келечектеги мыкты математика өзүңүздүн кичинекей коллегаңызга кандай баа бересиз? Албетте эң мыкты азамат экен. Сыргак, мен чыгарган эсептерин көрүп отурдум, карап отурдум, анализдеп отурдум. Анан албетте буну университетте жана мектептерде жогорку класстарда окуйт. Ушул жаштагы мындай мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүү бул эң жакшы результат деп ойлойм. Айтып кетчү нерсе жанагы бул жакта мисалы 1ден 5000ге чейин сумманы эсептеп атат бала. Бул негизгиси бир немис математик окумушту бар, Карл Фридрих Гаусс деген. Ал 1ден 100га чейин эле эсептеген да. Мен ошол Карл Гаусс жөнүндө кинону көрүп, ошодон үйрөнүп алгам. Демек ыкмасын ошол жактан үйрөнгөн экенсиңдер, кинодон, Азамат. Сонун, анда сиз менен биргеликте мыктылардын мыктысы, Кыргызстаныбыздагы эң кичинекей математика сен мыктысың долбоорунун сонун белектери бар. Ал президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин атынан, сен мыктысың долбоорунун атынан биз Сыргакка белекти тапшырып коелу. Агай, сиз менен биргеликте кетпей туруңуз. Анда эмесе Сыргактын белектерин ортого алып чыгып берип коюңуздар. Сыргак, бул жон баштык сага. Жана ошондой эле балдар энциклопедиясы, балдар китеби же болбосо планшет, заманбап электрондук китептерди көчүрүп алып ушул жактан да окусаң сонун болот. Ошондой эле сен мыктысың долбоорунун башкы кубогун Сыргакка тапшырабыз. Кол чабуулар! Браво! Браво! Чоң рахмат, агай. Сиздерди узатабыз, анда бул жакка бара берсеңиздер болот. Кесиптешиңиз менен биргеликте. Чоң рахмат. Браво, Азамат. Урматтуу достор, мен азыр кийинки көрүүчүмдү тезирээк чакырбасам башым айланып баратат. Чын Сыргак менин башымды айланып кетти. Биз улантабыз. Кыргызстаныбыздагы эң чоң долбоордун эң кичинекей коногун чакырам. Айша менен тең балдар азыр сүйлөй да албайт, оюнчуктарды ойноп жүрөт. Ал эми Айша болсо болгону 2 жашта, бирок дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин бардыгынын желектерин, гербтерин жатка билет. Анда эмесе 2 жаштагы Темирбекова Аишаны чакырамын. Тосуп алалы. Айша, кандайсың? Жакшы.
Айша, сен көйнөгүң сонуп турбайбы? Вау, Айшанын көйнөгү. Вау, карагыла, мына. Айшанын көйнөгүнө эч бир көйнөк жетпейт. Айша, ырдаганды билесиңби? Ооба. Кел ырдайбыз. Айчаты карагайдан жарапак, айнырды күлгөн лешти балалык. Вау. Асманда жылдызды жумалып карашат, анткени аларды тынч октун самашат. Айша, сен бир убакта эле ырдап атып, бир убакта эле элдердин баарын карап, ойлонуп, башка нерселерди жетишет экенсиң, Мунун баарына кантип жетишесиң? Айша, кел экөөбүз кийимиңди ырдайбыз. Талалар элбизди келме бараба сасыз калымыз ала дозы экен деп сактап дебиздин ата бабалар ал кала бер кыргыз азаттыктын жолунда ушкундай бер осо бир октадырынын колунда. Вау. Алманычы англисче? Алма apple дейт. Ананас эмне дейт? Pineapple дейт. Pineapple. Ооба. Итти англисче эмне дейт? Док. Мышыктычы? Мышыктан жиш кет дейт. Вау. Атты эмне дейт? Аттан жишче не дейт? Англисче эмне дейт? Данди дейт. Вау, Дэнди. Ооба. Бул жака апаң менен келдиңби? Дагы кимдер келди? Тамен Дагы ким бар? апчи. Апче барбы? Ооба. Бар. Айша, апа менен сүйлөшөйүнбү? Ооба. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатсызбы, Самат мырза. Саламатчылык, болгону кызыңыз 2 жашта болсо, бардык мамлекеттердин желектерин кантип жаттап алды? Өзү негизи тили эрте чыккан, анан эс тутуму дагы аябай жакшы. Анан 2 айдын ичинде эле жаттап алды. Кол чабуулар болсун, чоң рахмат. Экөөбүз чоң телевизор көрөлүбү? Ооба. Бул оюнчугуң биякта эле уктап турсунбу? Ооба. Бизди күтүп турсун, макулбу? Жүрү. Бул кайсы мамлекеттин желеги? Америка. Америка. Вау. Кийинкисин коебуз. Аргентина. Аргентина. Бангладеш. Бангладеш. Вау. Сен баарын билет экенсиң. Булчу? Грузия. Грузия. Италия. Казахстан. Казахстан. Канада. Малайзия. Непал. Турция. Турция биздин туугандарыбыз. Азыр болсо гербтерин коюп берелиби? Ооба. Азыр Айша сага биз гербтерди коюп беребиз. Бул кайсы мамлекеттин герби? Азербайжан. А булчу? Бұл Америка. Американын герби. Ооба.
Sen bарын билет экенсиң. Кийинкисин коем. Бразилия. Бразилия. Туура, туура. Вьетнам. Вьетнамда туура. Кийинкисичи? Кытай. Монголия. Монголия. Ура! Кийинкисичи? Кийинкиси. Мьянма? Мьянманын гербин да билесиңби сен? Ооба. Охо! Пакистан. 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 Браво, туп-тура. Пакистан болчу. Россия. Россия! Сауд Аравия. Сауд Аравиясы. Вау! Вай! Япония. Япониянын герби. Бул кайсы? Түштүк Корея. Түштүк Корея! Билесиңби? Ооба. Ва, Билем. биз билебиз, бизге музыка керек. По полям синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же песенку поет. Эки жаштагылар азыр оюнчук ойноп жүрүшөт. Сен болсо бардык мамлекеттердин желектерин мага айтып бердиң. Айша, мен сага болсо азыр сонун белектерди берем, макулбу? Мен биздин долбоорубуздун эң кичинекей кызына эң чоң белектерди тапшырам. Президентибиздин атынан Садыр Нуркожоевичтин. Сага сонун белектерди тапшырам. Ура! Айшага белек берем. Бул сага. Бул сага. Азыр мен сага дагы эмне берем билесиңби? Китеп окуйсуң, макулбу? Сен азыр 2 жашка чыкканда бардык мамлекеттердин желектерин жаттап аткан болсоң, сен 3-3,5 чыкканда китеп окуп баштайсың. Муну берем сага. Адам, бул эмне билесиңби? Ооба. Бул эмне? Китеп. Китеп. Электрондук китеп. Бул планшет. Планшет. Во, бул планшет сеники. Карма. Вау. Бул сен менен тең болуп калды го. Аккордеон көтөргөндө көтөрүп алчы. Айша, бул сага. Сен мыктысың долбоорунун башкы кубогун тапшырам, макулбу? Бул дагы сага. Ох, карма. Опа. Охо! Биз экөөбүз. Мен Айшаны барып автобуска салып келе коеюн. Үйүнө жүрүп кеттик. Опа. Биз жөнөкөй сөздөр менен айтып жеткизе албаган ойду акын 4 сапка батырат. Экинин бири акын боло албайт. А бирок сен мыктысың долбоорундагы эң кичинекей болгону 8 жаштагы акын кыз Дилдебаева Айтунукту ортого чакырам. Тосуп алалы. Айтунук, саламатсыңбы? Кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшы. Кош келдиң. Эми сен экөөбүз кандай сүйлөшөлү? Мен дагы сага мындай ыр түрүндө сөздөрдү айтсам, балким сен дагы ыр түрүндө жооп береттирсиң. Кандай бул сенде акынчылык өнөр мындай төкмөлүк дагы барбы же жазасыңбы? Тек гана жазасыңбы? Жазам да, өзүм да жаттайм да, жаттайсың, оймон чыгарып. Сонун экен. Негизи бул ыр жазганда кандай илхом
келгенде жазасыңбы же болбосо отура калып эле азыр ыр жазышым керек деп жазып саласыңбы? Вдохновление болот го, өзүң Эргип алып, эргип алып, мындай ыр жазгың келип, мындай оюңа бир нерсе келсе жазасың да. А кайсыл учурларда ошондой эргүү келет сага? Кайсы учурда мындай жазгың келет да? Мындай бош убактымда, жөн эле неме отургандан скучно болгондо. Демек анда акындар жөн эле отуруш керек экен да эч нерсе кылбай, көптөгөн ырлар жазыш үчүн. Сен жазган ырларың уккум келип турат. Бирде окуп бербейсиңби? Балким биринчи жазган ырың. Эң биринчи жазган ырым мен атама арнап жазгам, чоң атама. Охо, сонун гана. Таласкиге барайын, атам жөндө ырдайын, оорубасын деп атам Кудайыман сурайын. Дагы Кийинки ырым мен Ардак акеме арнап жазгам. Ал аябай көп иштейт да, анан ошон үчүн ага арнап жазгам. Ардак акемди сыйлаймын, кылган ишин баалаймын, трактор айдап күнүгө, кеч келет үйүнө. Анан эмне деди Ардак байкең? Трактордун айдап алып кетип калган жокпу? Жок. Азаматсың деп мактады. Вау, анан сага шоколад алып келип сүйүндүрдүбү сени? Ооба, альбом алып берген. Сонун. Самат байкеңе ыр барбы жокпу? Бар сизге. Бирөөсү мындай серьезный, а бирөөсү күлкүнүчтүү. Охо. Күлкүлүүсүнөн баштайчы. Тарынбайсың? Жок, тарынбайм. Тарынбайм. Азыр окуп берем анда. Тамак ичсе дагы толбойт, дамдууларды койбойт, таланттуу болуп тим болбой, чыгандарды колдойт. Самат байкем өзүнчө, саркеш жүрөт өзгөчө, кайда жүрсө күлдүрөт, бөбөктөрдү сүйдүрөт. Баластанга балдарды талбай конок кылдыңыз, шыктандырып балдарды талбай менет кылдыңыз. Дайым болсун тамаша, жан дүйнөңүзгө жараша, дүйнөнүн баарын кыдырып, балдар жомокто гана жашаган. Сиз болуңуз башкарман, сүйүүсүн балдарга арнаган, муңайбаңыз эч качан. Бул ырыңа деген обон чыгарып мындай ырдаш керек экен. Же болбосо бул ырды мен жашаган көчөгө илип алсамбы? Эмди серьезный, не? Күлүп жайнап жүрө берет, жакшы кино тартып келет, бир гана иш менен алектенбей, ар тарапты Самат байкем сынап келет. Вау! Бир ырыңды эгерде 1,5 келип мага бер же мага арнап ыр жаз десе, канча сомго жазып берет элең? 900 сомго. 900 сомго? Ооба. Анда мен сага 900 сом карыз болдум. Жок, мен сизге бесплатно эле жазып келдим. Неге? Анткени мен деле бияка бесплатно эле кирип атпаймынбы, билет жок эле. Неге 900 сом дедиң? Анткени бул ырды мындай көп ойлонуш керек да, ыр жазганда акын делечи. Көп ойлонуш керек. Аны жөн эле бара калып эле, бир нерсе кылып эле жазып койбойсуң да. Мындай көп ойлонуш керек. Анан кийин ручканын запасы да кетип отур, дефтердин орду да кетип отур, анан сөзүң да кетип отур. Дагы ырлардан барбы? Ооба, көп бар дагы. Дагы көппү? Ооба. Мен сизге апам жөнүндө ыр жазгам, ошону айтып берейин, э? Болот, сонун болот. Апам мени төрөгөн, ак бешикке бөлөгөн, камкор болуп ардайым, жыгылганда жөйлөгөн, ыйлаганда сороткон, көңүл бөлүп ойноткон. Рахмат айтам апама, жомок айтып чоңойткон, күнү түнү караган, чачымдан сылап тараган, көңүл бурбай өзүнө, өмүрү мага арнаган. Ушундай сонун ырдан кийин мен апаң менен сүйлөшпөсөм болбой калды. Жок, чоң апам менен. Чоң апаң мененби? Саламатсызбы чоң апа? Саламатсыңарбы? Сиздерге дагы мындай жөн кайрылбай, мындай ыр түрүндө кайрылып калабы кээде? Пенсияңыз келдиби апаке, дагы бир нерсе деген сыяктуу. Ошентип калат. Жооп бергенде да таң калып калам мен өзүм да кээде кээ бир сөздөрүнө бирдемени айтсаң башкача жооп берип ушинтет да. Өзү таланттуу кыз. Сонун небереңиз бар экен. Бар болуңуз, аман болуңуз. Сен көбүнө көңүлүн алыш үчүн мындай ыр арнайт экенсиң да, анан дагы кимге арнаган ырың бар? Мен өзүмдүн атама арнаган ырым бар.
Өзүм папам анан эмди. Ал тиш доктор болуп иштейт да анан. Ошого. Мээримге толгон көздөрү, ачык шайыр мүнөзү, тиш тартпай тазалап, жылмаюуну берет тартуулап, тазалыкты үйрөтүп, кеңеш берет Арубак. Охо. Дагы туугандардан да жезделерге арнаган. Менин жездем саяпкер, биринчиге талапкер, дайым аты алды да ашып чыгат алдыга. Жездең улакчыбы, саяпкерби? Ооба, саяпкер. Ырыңды жездеңе чыгарып бергенде жездең саган не деди, эмне белек берди? Ал маган көйнөк алып берген. Акындардан кимдин чыгармаларын билесиң? Алкул Осмонов, Токтогул Сатылганов, Жеңи жок, Алкулов Барпы. Ушулардын чыгармаларын, мындай ырларын. Ушулардын арасынан эң сага жаккан, көңүлүңө, жүрөгүңө жаккан бир чыгарманы айтып берчи. Алкул Осмоновдун Бүкөнтай деген ыры. Бүкөнтай бучук мурун 3 жашар кыз. Бир күндө 100 жыгылып 100 басар кыз. Аз ыйлайт, борс-борс күлөт, көп да күлбөйт. Кемпирден 90-догу таза сүйлөйт. Кыргыз да ачырканбай кымыз ичет. Кучактап, уктап калат, 1 жилик эт. Арубак абалары ырдап кой дейт. Бүкөнтай көздү жумуп ырдап кирет. Сагындым атакем ай келсе экен, ал жеңип тилегимди берсе экен дейт. Карылар муну укканда жым болушат, көздөрүнө жаш журтушуп бурчак-бурчак. Анткени 3 жыл болду кабар келген, палан күн палан жерде өлдү деген. Эл үчүн каза таап жоогунан Бүкөндүн атакеси кайтпай калган. Бирок да бардык айыл жакшы көрөт, Бүкөндүн эркелетчи атасы көп. Айтунук, сен бир гана ырларды, чыгармаларды айтпастан, аларды жазбастан, жомокторду дагы мыкты айтат деп уктум. Анда сенин өнөрүңдү көрөлү, сахнага чыгалы, биздин досторубуз, конокторубуз кол чаап койсун. Учуп келе жаткан торгойдун топусу эрмендин арасына түшүп кетти. Торгой эрменге карап, эрмен, топумду алып берчи деди. Топуңду алып бермек түгүл, бүрүмдү көтөрө албай араң турам, деп эрмен болбой коет. Анан торгой, сени карап тур, эчки айтып жедирбесемби, деп учуп кетет. Эчки. Тетиги жерде бүрүн көтөрө албай турган эрмен туру, ошону барып жесең болбойбу? Эрменди жемек түгүл, куурсагымдагы 2 улагымды көтөрө албай араң турам, деп эчки болбой коет. Сени карап тур, кашкырга айтып жедирбесемби, деп торгой учуп кетет. Кашкырды таап, карышкыр, төмөнкү жакта эчки туру, ошону барып жесең болбойбу? Байдын кара эчкисин жемек түгүл, үңкүрүмдү каза албай жатам, деп карышкыр болбой коет. Сени карап тур, жылкычыга айтып, башыңды чаптыртып салбасамбы, деп торгой жылкычыны көзү учуп кетип, жылкычыны таап, жылкычы, төмөнкү коктуда үңкүрүн каза албай жаткан кашкыр туру, ошону бар чаап алсаң болбойбу? Карышкырдын башын чапмак түгүл, байдын жылкысын жоготуп таппай жүрөм, деп жылкычы болбой коет. Сени карап тур, байга айтпасамбы, деп торгой байды көздөй учуп кетет. Ой бай, жылкычың жылкыңды жоготуп, ары бери чапкылап жүрөт. Жылкыга жакшылап көз сал десең болбойбу? Жылкычымды теске салмак түгүл, казымды көтөрө албай араң жатам, деп бай болбой коет. Сени карап тур, чычканга айтып, казыңды тештиртип салбасамбы, деп торгой чычканды көздөй учуп кетет. Чычкан, барып туруп байдын казысын тешип салбайсыңбы, дейт. Пип, байдын казысын тешмек түгүл, балдарыма ийнимди каза албай жатам, деп чычкан болбой коет. Сени карап тур, тентек балага айтып, ийниңе суу куйдуртуп салбасамбы, деп торгой тентек баланы көздөй учуп келип, тентек балага айтканда, ал аны кара алып, үшкүрүнөт. Уф!
Чычкандын ээнине суу куймак түгүл, музоомду эмизип, чүкөмдүн баарын уттуруп салдым, дейт. Сени карап тур, энеңе айтып сабатсамбы, деп торгой учуп кетет. Энесине келип, балаң музоосун эмизип, чүкөсүн баарын уттуруп салыптыр. Жакшылап көз сал деп сабасаң болбойбу, дейт. Баламды сабамак түгүл, жүндү сабай албай жатам, деп энеси болбой коет. Сени карап тур, куюнга айтып жүнүңдүн баарын сапыртып салбасамбы, деп торгой куюнду көздөй учуп келип, куюнду таап, анын колу жолу бош эле. Ал келип туруп, аялдар сартаган жүндүн баарын сапырып салып, учуруп салат. Анан кийин апасы капаланып не кыларын билбей, баласын кубалайт урам деп. Баласы апасына таарынып, чычкандын ээнине суу куймак болот. Чычкан чочуп кетип, байдын ичине жөрмөлөп кетсе, бай кыжырланып, жини келип, барып туруп жылкычысын тилдейт. Жылкычысы кашкырды куйт, карышкыр кара эчкини куйт. Кара эчки эримендин чөбүн жейин дегенде, аны чөбү жерге күбүлө түшөт да, жеңилдей калып, анан кийин торгойдун топусун алып берет. Ошондон бери торгой топусун башынан чечпей жүргөн дешет. Айтунук, жанатан бери биз ыр уктук, жомок да айтып бердиң, сону маек болду бүгүн сен экөөбүздө. Өзүң тыкылдаган сонун кыз экенсиң, анан сендей мыкты кыздарга биздин долбоордун мыкты белектерин ортого алып чыгайын. Президентибиз Жапар Садыр Нуркожоевичтин атынан белектерди ортого алып чыгып бериңиздер. Мыктысың, сен мыктысың. Бул негизи биз көбүнчө сумка деп айтабыз, рюкзак деп айтабыз. Мунун кыргызчасы эмне деп айтылат, билесиңби? Жон баштык. Жон баштык, азаматсың. Бул сага белек балдар энциклопедиясы. Сен мыктысың долбоорунун сүрөтү түшүрүлгөн, биздин кичинекей бөбөктөрдүн баардыгысы жакшы көрүп кыялданган планшетти тапшырабыз. Жана ошондой эле Кыргызстандагы кичинекей бөбөктөрүбүздүн баардыгысынын кыялы болгон Сен мыктысың долбоорунун башкы кубогун тапшырам. Айтунук, сен чындап мыкты экенсиң, сен татыктуусуң, келечекте мыкты акын болосуң. Кол чабуулар менен Айтунукту узатабыз. Бул жака. Ардактуу достор, туугандар, биз Кыргызстанда 7 миллион калк жашасак дагы, 7 миллион калктын ичинде таланттуу балдар, кыздар абдан көп. Биз сиздерди күтөбүз. Ал эми биздин бүгүнкү берүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки жумада сиздер менен достор сөзсүз көрүшөбүз. Бул Самат Эркинбеков. Жакшы калгыла. Баарыңарды жакшы көрөм достор.